индей жана чегиртке жөнүндө икая Италиядагы мекендешибиз Ниргүл Өмүралиеванын көркөм окуусунда. Кээ бир адамдар эмне үчүн маанилүү нерселерди байкабай калаары тууралуу акылман икая. Америкалык индей адам досу менен Нью-Йорктун борборунда баратышкан. Чак түш, шаар ичи кым-куут, көчөдө толтура эл, машинелер ары бери тынбай агылат. Транспорттардын гүрүлдөгү, алардын сигналдары жана да башка үндөр абааны толтуруп, арынын уюгу сыяктуу гүлдөп турду. Аңча эле индей токтой калып тыңшады. Чегиртке чырылдап атат. Досу таң кала түштү. Эмне дейсиң? Кудайды карасаңчы. Ушунча ызы чуудан кайдагы чегирткени угуп атасың? Жөн эле кулагыңа ошондой болсо керек да. Жок, чын эле уктум, деди тигил. Ал бир аз тыңшап турду да, көчөнүн жээгинде цементтен жасалган челекте өсүп турган бадал сыяктуу өсүмдүктөрдү карай басты. Эңкейип өсүмдүктүн түбүндө жүргөн чегирткени тапты. Досу таң калды. Шумдук, деди ал. Кулагың укмуштай угат экен. Жок, деди индей. Мен кулагымдын элдикинен эч айырмасы жок. Маселе кимдин эмнени уккусу келгенинде. Мындай болушу мүмкүн эмес, дейт анда досу. Мен азыр кандай аракет кылсам да, мындай ызы чуунун ичинен сага бир нерсе көрсөтөйүн. Ал чөнтөгүнөн бир нече майда тыйын алып чыкты да, жөө адамдар үчүн жасалган кара жолго ыргытты. Көчөдө дагы эле баштагыдай күрүгүү болуп турса да, алар 20 кадам ары бара жаткан бир нече адам шыңгыраган тыйынды үнү чыкканда, менден түшкөн жокпу деген жалт карашкандарын байкашты. Көрдүңбү, мен эмне жөнүндө айтканымды, деп сурады индей досунан. Бардыгы сага эмне маанилүү? Ошого жараша болот. Которгон Айбирбек Абыкаев.